Эгерде көзүңүздөгү кирпик же башка нерсени, мисалы линзаны алууга колуңуздагы маникюр тоскоол болуп жатса, анда кулак тазалагычты ортосунан сындырып туруп, мындай кыпчуур жасап алсаңыз болот. Бетиңиздин формасы өзүңүзгө жакпай жатса, анда декоративдик карандаш менен эки бетиңизди, бешене ээктериңизди контур чийип туруп, губка менен сүртүп, бетиңизди кырдач кылып алыңыз. Тоналдык кремди же башка бет майды сүйкөөдө тегиз сүйкөлүүсүн кааласаңыз, ак каял менен бетиңизди бөлүкчөлөргө бөлүп чийип алсаңыз болот. Шашып жатканда маникюруңуз сынып калдыбы? Анда мындай жол менен жаңы маникюр кадап алыңыз. Күнүмдүк эле чач жасалгалоодон тажаган болсоңуз, шире ичүүчү атайын түтүк менен чачыңызды бурап чыгып, натыйжада мына ушундай чач жасалгалоо пайда кылсаңыз болот. Колготкини кийип жатканда айымдар тырмагы менен жыртып алышы мүмкүн. Бул учурда колгак жардамга келет. Кол жууп жатканда андагы зер буюмдарыңыз түшүп кетип, жүдөтүп жатса, ага резинка кийгизип коюңуз. Чачыңыз уйпаланып жатабы? Анда жиптин жардамы менен мынтип иретке келтирип алсаңыз болот. Канцелярияда колдонулган скрепканы мынтип ачып туруп бетке тартуучу сүрөттөргө үлгү катары колдонуп алыңыз.